Гостройдун иштеси жакшы эмес. Жакшы эмес эмес, абдан начар. Баары жешет акчаныч. Ушунчалык жоопкерчилиги жок. Мондай күйүп калган кирпичтерден фундаменттер уйпаланып экиге бөлүнүп аткан мектептер салынып атса, анда бир аз токтотуп турбайлыбы? Салганды үйрөнгөнгө чейин. 5 жолу кыргызчтым, айтып атат. Ооба дейт, биз мыйзамсыз салынганбыз дейт. Өздөрү айтып атат, мен кийинчерээк видеосун чыгарам буюрса. Биз дейт мыйзамсыз салынганбыз дейт, ооба. Бирок дейт, бизге гострой рухсат документтерин берди дейт. Биздеги стройканын аферасы мындай болуп калды. Бир стройка салынат, аны долгостройго айлантышат. Ал аябай начар салынат, аны долгостройго айлантышат дагы. Анан кийин биз усиливать этебиз деген бир сөздү табышты буларчы. Неге бизде мындай стройкага рухсат бар негизинен эле? Көрүнүп турат. Бүт мектептер, бүт садиктер ушу күйүп калган кирпичтерден салынат. Не себептен? Анткени күйүп калган кирпичти бекерлеп берип койшот. Бекерлеп берип койшот. Буларга бул күйүп калган кирпичтин эч кимге кереги жок, муну эч ким иштетпейт. Ошол себептен муну бекерлеп берип коет. Эми Оштогу 14 этаж боюнча, мунун документтери боюнча Оштогу 14 этаж үй. Мунун документтери боюнча бул вообще 9 этаж болуп салынган. Бул садиктин ордуна салынган. Мунун убагында тура эмес салынгандыгынан 8 колонна тешилген мындачы. Мына көрүп турасыңар, мында мен карам. Могул үй азыр салынып бүтүп атат. Бул үйдү строительный компания салып аткан строительный компания 5 жолу кыргызчтым, айтып атат. Ооба дейт, биз мыйзамсыз салынганбыз дейт. Өздөрү айтып атат, мен кийинчерээк видеосун чыгарам буюрса. Биз дейт мыйзамсыз салынганбыз дейт, ооба. Бирок дейт, бизге гострой рухсат документтерин берди дейт. Мындайда биздеги стройканын аферасы мындай болуп калды. Бир стройка салынат, аны долгостройго айлантышат. Ал аябай начар салынат, аны долгостройго айлантышат дагы. Анан кийин биз усиливать этебиз деген бир сөздү табышты буларчы. Биз усиливать этебиз, биз могул стройкага барганда дагы ушул стройканын строительдери мага айткан. Биз усиливать этебиз. Эрлан, сен билбейсиң деген эмне экенин депчи. Азыр жөн эле алышты дагы. Жөн эле могу бузулуп турган колонналарды шубап коюшту дагы, азыр салып бүтүп атышат. А мында жашаган элдер эмне болот? Неге бизде мындай стройкага рухсат бар негизинен эле? Кандай болбосун, эмне болбосун, бул стройка мындай жарап алган, мындай көзгө эле көрүнүп турат го. Эгер чындап эле жана айтып аткан сөзү чын болсо, усиливать этебиз деген сөзү чын болсо, анда усиливать этип тура салбайт беле, мен сөз сүйлөйт элем го жерден. Не Кыргызстандын келечеги, Кыргызстандын стройкасы эмне мага эле керекпи? Не мектептердин баары Кыргызстанда мен үчүн эле салынып атабы эмне? Ушул жерге келип ушинтип ызычы салып турушум керекпи мен? Баарыбыз эле кыргызбыз го, баарыбыздын эле келечегибиз бир го. Мен гостройдун жумушуна абдан нааразымын. Эгер бүгүн салынып аткан бул объектилер мындай көз боёмо объектилер болсо, анда салынбай эле койсун. 100 деген объектилер салынып атат Кыргызстандачы. Любой объектке барсам ушундай проблемалары. Фундаменти уруп аткан болот, кирпичи күйүп кеткен кирпичтен салынат. Жейт. Баары жешет акчаныч. Өздөрүнүн балдарын келечегинен мына Беловодскийдеги забор. Мына көрүп алгыла. Бул заборго фундамент куйбай туруп эле сайып койгон неме забордучу. Бул балдарды басып кала жазган бул заборчу. Башынан койсоң, неме бакай. Мына монтип эле кулап калган. Жөн эле. Азыр деле фундаменти жок бул заборлордунчу. Азыр деле кулайт буларчы. Переделывать эткен эч ким жок. Эмне себептен? Анткени кичине убакыт берип коелу, анан усиливать этишет, кулайт булчу. Буну усиливать эткен кулайт бул нерсенин баары. Азыркы мен көрсөткөн мектептер дагы бул качественно салынган мектептер эмес, булар да бир күн урайт. Канчага чейин мындай көрүнүш боло берет? Мен айтайын деген, Садыр Нуркожоевич, абдан көп объектилер салынып атат. Негизинен эле мен мындай калпайта турган балдардан эмесмин да. Чындап эле стройка болуп атат. Чындап эле көп жерлерде мектептер салынып, садиктер салынып, жолдор салынып, алдыга жылыш бар. Аны ачык эле айтыш керек экен. Канча проекттер салынып атат. Мен негизинен эле мындай
жөн эле иштеп аткан адамга тийишип жаман көрүнгүң келбейт да. Бирок эгер биздин мектептер, биздин балдардын келечеги, бала бакчалар жана ушул сыяктуу нерселер ушунчалык жоопкерчилиги жок. Мондай күйүп калган кирпичтерден фундаменттер уйпаланып экиге бөлүнүп аткан мектептер салынып атса, анда бир аз токтотуп турбайлыбы? Салганды үйрөнгөнгө чейин. Бул мектептер көпкө турбайт. Жөн эле көз боемочулук кылып салыштын кереги жок го дейм. Мен ойлойм, сиз өзүңүз чечим чыгарасыз депчи, бирок бүгүнкү күндө ачык айкын силерге көрсөтүп бердим. Госстройдун иштеси жакшы эмес. Жакшы эмес эмес, абдан начар. Рахмат.